УКМК Матраимовдун үй бүлөсүнүн Дубайда кыймылсыз мүлкүнүн бары жогун текшерет. Бул тууралуу Түркияда киши колдуу болгон кытайлык жеке ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын отурумунда УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Сагынбек Самидин уулу билдирди. Анын айтымында Бириккен Араб Эмиратынын мамлекеттик органдарына расмий сурам жөнөтүлдү. Биз интернеттеги маалыматтарга таяна албайбыз. Мындан улам Бириккен Араб Эмиратынын мамлекеттик органдарына кайрылдык, деди Сагынбек Самидин уулу. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенти эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. 28-29 январ күндөрү Кыргызстанга Кытайдан 42 киши келди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, келгендердин 24-ü кыргызстандык, калган 18-и кытайлык жарандар. Келгендердин баары тепловизордун жардамы менен медициналык процедурадан өтүштү. Аларда оорунун белгилери табылган жок. Москва районундагы ооруканада 6 киши, Соклук районунда 3 киши жатат. Алардын абалы канааттандырарлык. Дарыгерлер көзөмөлдөшүүдө. Калган 33 киши андан ары жашаган жеринен медициналык көзөмөлдөн өтүшү үчүн үйлөрүнө кое берилди, деп билдиришти министрликтен. Октябрь райондук соту вебкам студия ачып алган 24 жаштагы Бишкек шаарынын тургунунан 30 000 сом айыппул салды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Маалыматка ылайык, 24 жаштагы кыз Скрябин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен батир алып, вебкам аркылуу чет өлкөлүк жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн. Сот кызды 30 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирди. Саймаити боюнча маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду угушу керек. Бул тууралуу аталган комиссиянын жыйынында депутат Мирлан Жээнчуроев билдирди. Анын айтымында депутаттар Айеркен Саймаитинин аты байланышкан журналисттик иликтөөдө кимдин аты аталган болсо баарынын пикири угулушу керек. Комиссиянын жыйынына Райымбек Матраимовду, Алтынбек Сулаймановду жана Дүйшөн Төрөкуловду чакырышы керек. Ошондо биз так маалыматтарды алабыз, деди Жээнчуроев.